Ырчы Анжелика Кипрден турак жай алды. Эми 6 жыл айына минимум 1000 евро табышым керек дейт ал. Ырчы Анжелика Кайратова Кипрден 6 жылдык мөөнөткө бөлүп төлөө менен турак жай сатып алды. Бул тууралуу ал Суперкейджи порталына берген маегинде билдирди. Үйдү кандай жол менен алдым? Менин иштегенимди көрүп, менин кызматыма алар кызыкканы үчүн эч кандай төлөмсүз бир батирди жазып беришти. Тагыраагы $1000 бердим. 6 жылга акчасын чачыратып салышты. Ошентип 2 жылдан кийин үй курулуп бүткөн соң мага беришет. Ал эми калган 4 жылдын акчасын төлөө үчүн батирди башка бирөөлөргө ижарага берсем, ал өзүн-өзү жаап калат. Бул нерсени айтыш биз үчүн кыйын. А эгерде чынына келсек, оңой эле нерсе жана мага шыктануу берет. Себеби мен иштебей үйдө отуруп кала албайм. Демек, келерки 6 жыл бою Анжелика ай сайын минимум 1000 евро табышы керек. Эгер таппай калса, ижарага берип коет дагы, ал өзүн-өзү жабат деген нерсе, дейт Анжелика Кайратова. Булак Супер Чекиткейджи. Ушул абдан туура. Президент чечкиндүү реформаларыңыз бизди кубантып жатат. Сиздин бул кадамдарыңыз алтын жумуртка тууп берип жаткан токторунан айрылгысы келбегендерге жакпашы мүмкүн. Бирок калың эл арасында бул иш-аракеттериңиз баалана баштады. Медицина тармагындагы кечээки чуулгандуу окуя Сабырбек Жумабековго карата жасалган кадамды да колдоймун. Ал киши жөнүндө да көп маалымат уктук. Эми 30 жылдан бери бирден мектеп, мекемелерди минип алган директор, жетекчилерди да текшертиңиз. Баары майлуу орундарга кандай жеш керек боюнча алдына адам салышпайт. Алга Жапаров, Айкөкүл Асылбекова. Тажик тарап эртең кыргыз-тажик чегарасын демаркациялоо башталарын билдирди. Кыргыз-тажик чегарасын демаркация жана делимитациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия 7 февралда ишин баштайт. Бул туурасында Спутник Тажикстан Согди облусунун губернатору Раджабой Ахмадзодага таянуу менен билдирди. Учурда биргелешкен комиссия иштеп жатат. Биздин максатыбыз чегарадагы коопсуздукту жана тартипти камсыздоо. Тажик тарап 1924-27 жылдардагы документке таянууда. Ал эми Кыргызстан 1989 жылкы документти колдонууга ыктап жатат, деп айткан Ахмадзода маалымат жыйында. Ошондой эле ал Баткен облусунун башчысы менен тыгыз байланышта болуп, бардык талаштуу маселелер мыйзам алкагында дипломатиялык жол менен чечилерин белгилеген. Кыргызстандын министрлер кабинети демаркация иштери качан башталары туурасында маалымат бере элек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 29 январда 8 күндөн кийин эки тараптан түзүлгөн комиссия топографиялык жана укуктук маселелер боюнча ишин жанданта турганын маалымдаган болчу. Булак Спутник Чекиткейджи. Өздөрүн президент Садыр Жапаровдун жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындары катары тааныштырган алдамчылар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК мамлекеттик органдагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө өздөрүн президенттин жана анын бир тууганы Жапаровдун туугандары, ошондой эле УКМКнын төрагасынын жакындары катары көрсөткөн адамдар аныкталган. Ал адамдар финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы жана салык кызматынын кызматкерлерин коркутуп, тышкы экономикалык ишмердүүлүккө катышкан жеке жактарды, анын ичинде ИАЭПке мүчө мамлекеттерден импорттоочуларды көзөмөлгө алышканы тастыкталган. Жогорудагы адамдардын мыйзамсыз иш-аракеттерине бөгөт коюу максатында комплекстүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлдү. Анын алкагында бизнес чөйрөсүндөгү субъектилерди көзөмөлдөө жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарын коркутуу фактылары документтештирилди. Мындан тышкары бажы жана салык мыйзамдарынын бузуу менен товарларды өлкөгө алып кирүүгө бөгөт коюу чаралары көрүлдү. 2022 жылдын 4 февралында өздөрүн мамлекет башчынын тууганы жана УКМК төрагасы менен байланышы бар катары тааныштырган адамдар товарларды ташып келүүнү кайра жандандыруу максатында УКМК кызматкерине пара сунуштап, 1600 АКШ доллары өлчөмүндөгү акчанын бир бөлүгүн берип жаткан жеринен кармалышты. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Ошону менен бирге УКМК жарандарды кыракы болууга, өзүн ар кандай кызмат адамы катары көрсөтүп, тигил же бул маселени чечүү үчүн акча талап кылган шылуундардын аракеттерине алданбоого чакырат. Алдамчылык аракеттерине туш болгон учурда укук коргоо органдарына кайрылууну сунуштайбыз. Булак Марал ФМ Чекиткейджи.
Бишкектин Жаш Гвардия бульварында жайгашкан кампа өрттөнүп жатат. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрттү өчүрүүгө саат 14:04 5 өрт өчүрүүчү автоунаа, штаб жана ыкчам топ тартылган. УКМ кошумча маалыматты кийинчерээк берүүнү убадалады. Күбөлөрдүн айтымында кампада жүк ташуучу унаалардын тетиктери, май сакталчу. Булак, Спутник, Кыргызстан. Жапаров Пекинде Си Цзиньпин менен жолукту. Талкууланган маселелер. Президент Садыр Жапаров бүгүн Пекин шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Эки өлкөнүн лидерлери саясий, соода-экономикалык чөйрөлөрдө эки тараптуу мамилелердин актуалдуу маселелерин жана келечегин, ошондой эле биргелешкен ири долбоорлорго инвестиция тартууну талкуулашты. Анда Си Цзиньпин Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстанда ири саясий жана экономикалык реформалар болуп, коррупцияга каршы катуу күрөш жүрүп жатканын белгилегени айтылды. Ал Кытай Кыргызстан үчүн ишенимдүү дос жана коңшу болуп келген жана болуп кала берерин айтып, эки элдин жыргалчылыгы үчүн байланыштар мындан ары да чыңдаларына ишеним артты. Ошондой эле Кыргызстандан экологиялык жактан таза продукцияны импорттоого жана энергетика тармагында кызматташууга даяр экенин билдирди. Аба каттамдарын этап-этабы менен калыбына келтирүү жана жүк ташууну көбөйтүү зарылдыгын да белгиледи. Тактап айтканда, Торгат жана Эркештам пунктуларынын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү тууралуу сөз болду деп айтылат маалыматта. Аны менен катар Си Цзиньпин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун жана үч өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты активдештирүүнүн зарылдыгын, бул бүткүл Борбор Азия үчүн абдан маанилүү экенин айткан. Жапаров да бул долбоорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Ошону менен катар ал кыргыз тарап мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде кытайлык компаниялар менен биргеликте ишке ашырууга боло турган бир катар долбоорлорго токтолгон. Кытай тарап Кыргызстанга коронавируска каршы кошумча 5 миллион доза вакцина, коопсуздук тармагына 50 миллион юань, болжол менен 666,5 миллион сом өлчөмүндө кайтарымсыз жардам берүү чечимин кабыл алганы белгилүү болду. Садыр Жапаров экономиканын тиешелүү тармактарында жаңы долбоорлорду стимулдаштыруу максатында жалпы капиталы 1 миллиард долларды түзгөн Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүүнү сунуштады. Ал чакан жана орто бизнес тармагындагы эки тараптуу долбоорлорду каржыламакчы. Сүйлөшүүнү жыйынтыктап жатып, Жапаров Си Цзиньпинди Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырган. Булак, Спутник, Чекиткейжи. Садыр Жапаров жакында Кумтөр боюнча сүйүнүштүү кабар айтат. Кумтөрдүн тагдырын аныктоо иштери жүрүп жатат. Жакын арада президент өзү алтын кен боюнча сүйүнүштүү кабар айтат. Бул биз үчүн эң чоң жеңиш жана жетишкендик. Бул маалыматты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Маралдын түз эфиринде билдирди. Ал четин чыгарып, эл аралык эксперттер бул жетишкендик туурасында жакшы баа берип, таң калып жатышканын кошумчалады. Байсалов Сентара Голд компаниясы 11,5 миллиард долларга алтын алып чыгарып, бирок Кыргызстанга 25 жылдан бери 82-83 миллион доллардын тегерегиндеги акча каражат бергенин маалымдады. Ал эми былтыр май айында Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден кийин жарым жылда 300 миллион киреше тапканын, экөөнүн ортосунда чоң айырманы баса белгиледи. Байкасаңыздар, Сентара Голд компаниясы бизге дайыма биз сиздердин жарандарыңыздарга жумуш берип жатабыз деп айтып келчү. Аларга иштеп берген ак эмгектери менен тапкан биздин жарандарыбыздын айлыктарын кайра эле бизге милдет кылчу. Андан кийин өнүгүү объекттерине 20 миллион сом берип коюп, журналисттерге белектерди берип, аларды жалдап, өзүбүздүн кыргыз алтынды даңазалап мактатчу. А бирок улуттук байлыгыбыздын таза пайдасы жылына 7 миллион доллардай болгон. Ошондой эле 25 жылдан бери жалпы 82-83 миллион доллардын тегерегинде болгон сумманы бериптир, деди Байсалов. Мындан сырткары Байсалов Сентара менен соттошуп чырлаша бергенден майнап чыкпай турганын айтып, алар тараптан Кыргызстанда эл аралык инвесторлор үчүн шарттардын жоктугу сыяктуу терс пикирлер биздин өлкөнүн экономикасына чоң зыян алып келерин, эми мындан ары Сентара Кыргызстанга төлөп берерин айтат. Булак, Элдик, Чекит медиа.